Elестетиңиз. Кылымдар карып, империялар кулап, падышалыктар жок болуп кетсе дагы, бул китеп бүгүнкү күнгө чейин жашап келет. Аны өрттөштү, ага тыюу салышты, аны мазакташты. Бирок ал дагы эле миллиондогон адамдардын жашоосун өзгөртүп жатат. Бул ыйык китеп. Жөн гана байыркы китеп эмес, жөн гана дин тууралуу жазылган сөздөр эмес. Бул адамзаттын тарыхы жана Кудайдын адамзатты куткаруу планы. Башында баары тынч. Жер да, убакыт да жок эле. Жарык дагы жок болчу. Анан бир үн жаңырды. Жарык болсун. Ошентип аалам жаралды. Жылдыздар, деңиздер, асман, тоолор. Андан кийин Кудай адамды жаратты. Кул катары эмес, өзүнө жакын адам катары. Аны менен өзгөчө мамиледе жашашы үчүн жаратты. Бирок адам башка жолду тандады. Күнөө дүйнөгө кирди. Аны менен кошо коркунуч, кайгы, жамандык жана өлүм келди. Ошондон тартып, ыйык китеп бир чоң суроого жооп берет. Адам кайрадан Кудайга жакындай алабы? Кылымдар өттү. Кудай Ибрайымды чакырды. Ал баарын таштап, белгисиз жолго ишеним менен чыкты. Ошентип Ысрайыл эли жаралды. Кийин Мисир жеринде жашап, кулчулукка дуушар болду. Эл жүздөгөн жылдар бою азап тартты. Ошондо Муса чыкты. Күйүп турган бадал, 10 аламат, 2-ге бөлүнгөн деңиз. Ыйык китеп Кудайдын адамдарды таштабаганын көрсөтөт. Ал тарыхка кийлигишкен Кудай. Ысрайыл эли мыйзам алды. Бирок адамдын жүрөгү өзгөргөн жок. Адам жакшылыкты билип туруп дагы жамандыкты тандай берди. Андан кийин падышалар келди. Дөөттүн баатырлыгы. Ал койчу болуп жүрүп, улуу падышага айланды. Сулайман дүйнөдөгү эң акылман адам болду. Пайгамбарлар элди эскертишти. Эгер Кудайдан алыстасаңар, кыйроо келет дешти. Бирок аларды көпчүлүк уккан жок. Акыры согуш келди. Иерусалим кыйрады. Эл туткунга айдалды. Баары бүткөндөй сезилди. Бирок дал ошол убакта пайгамбарлар келечек жөнүндө айтышты. Келе турган куткаруучу жөнүндө, Машаяк жөнүндө, дүйнөнү өзгөртө турган падыша жөнүндө алдын ала айтышты. Анан жүздөгөн жылдар өткөндөн кийин Бейтлехем деген кичинекей шаарда бир наристе төрөлдү. Ошол жерде ыйык китептин эң негизги бөлүгү башталат. Бул Ыйса Машаяк. Ал оорулууларды айыктырды, сокурлардын көзүн ачты, күнөөкөрлөрдү кечирди. Адамдар мурда эч качан укпаган сүйүү жөнүндө айтты. Бирок көптөр аны кабыл алган жок. Аны сатып кетишти, кармап беришти, айкаш жыгачка кадашты. Ошол учурда жамандык жеңгендей көрүнгөн. Бирок 3-күнү тарыхтагы эң улуу окуя болду. Мүрзө бош эле, Ыйса тирилди. Ошондо ыйык китептин негизги мааниси ачылды. Кудай адамдардан баш тарткан эмес. Ал өзү келип, адамзатты куткарды. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Андан кийин Ыйсанын шакирттери бул кабарды бүт дүйнөгө тарата башташты. Куугунтук болсо дагы, түрмөлөргө камаса дагы, өлүм коркунучу дагы бул кабарды токтото алган жок. Ыйык китеп жүздөгөн, миңдеген тилдерге которулду. Андан кийин бүт дүйнөгө жайылды. Ал дүйнөдөгү эң көп окулган китепке айланды. Бирок эң таң калыштуусу бул эмес. Ыйык китеп байыркы адамдар тууралуу гана эмес. Ал биз тууралуу дагы сүйлөйт. Биздин коркуулар, тынчсыздануулар, жүрөгүбүздөгү боштук жөнүндө. Ошондой эле үмүт, кечирим жана сүйүү тууралуу. Жана эң негизгиси, канчалык адашкан адам болбосун, Кудай аны таба аларын айтат. Ыйык китеп Эйден багынан башталып, өлүм, кайгы жана көз жаш болбогон жаңы дүйнө менен аяктайт. Бул адамдын жыгылуусунун тарыхы.
Ошондой эле бул куткарылуунун жана үмүттүн тарыхы. Балким, бул сиздин дагы окуяңыздыр.